буюрса болуп калсаңыз премьер-министр, бизде көп учурда ушул маданиятка көңүл бурулбай келет. Биз муну моюнга алышыбыз керек. Биздин маданият дайыма кандайдыр бир маданиятка итке сөөгө кандай мамиле кылышат да. Маданият министрлиги болобу, маданияттын кишилери болобу, өнөр адамдары болобу. Мына карасаңыз 25 жылдан бери менин өзүмдүн жеке оюмда биз Кыргызстан үчүн эле нерсени кылып келе жаткандайбыз да. Депутаттарды шайламай, премьер-министрди шайламай, президентти шайламай. Ушу үч нерсени биз жакшы кылып келебиз. Бирок ушу 25 жылдан бери канча депутат, канча премьер-министр, канча президент шайланды. А бирок биз азыр ооз толтура бир жаш жазуучуларды айта алабызбы, ушулар өсүп чыкты демекчи. Жаш артисттерди айта алабызбы, жаш опера ырчыларын айта алабызбы. Анткени ушул саясий, ушул тополоңдун арасынан биз маданиятка таптакыр көңүл бурулбай болгон үчүн бизде оор нерселер жаралып атат. Биз маданиятка келгенде миллион сомду экономдойбуз. А бирок эми 9 тора боюнча канча миллион сомду эгер эл аралык арбитражга берсе төлөп беребиз. Ошол маданият жоктон келип чыгат ушундай маселеде. Мен абдан сиз менен иштешип калдым, тыгыз. Жакшы иштештик деп ойлойм. Бирибизди түшүнүп иштештик деп ойлойм. Сизди түшүнүктүү ушул маданиятка жакшы караган киши деген оюм бар менин. Мухаммед Агайга ушул жакка көңүл буруп берсин. Иштеген, анык иш кылган адамдар ошол жерде турса, иштесе ошол иште.